Учурда небере чөбөрлөрүнүн бактысына балкып, дөөлөттүү карылыкты кечирип жаткан Эркингүл Иманалиева Борбор каладагы Таштан Эрматов атындагы музыкалык педагогикалык окуу жайынын алгачкы директору болгон. 1966 жылдан 1971 жылга чейин жетектеген учурунда ишти өз нугуна салып, өрлөткөн мыкты жетекчи катары тарыхта калды. Улуу көчтү татыктуу улантуу үчүн учурдагы жетекчи кесипкөй устаттардын кеп-кеңештерин арууак угуп келет. Музыкальных работников дошкольных учреждений тоже не выпускали в Ренчи. Жаштарды таптап мыкты адис кылып чыгаруудан рахат алган жаратман педагог окуу жайдын жамаатын 55 жылдык маареке менен куттуктап аларга жакшылыктарын арнады. İşleri gelip olsun, okuyucuları, muallimlerin arasında tınçlık olsun, birbirine ayak alışıp jakşı işlersin, jakşı spesialist bolup çıksın, ынтымактуу işlersin, bilimleri jogorku dengelde bolsun, muallimlerininki dagı, okuyucularınki dagı, muallimlerdikin dengeli öýde bolsa, okuçunuki da öýde bolat. Daýam tilegim bardy, geleceğe genem bolsun. Бактылуу болгула, өмүрлүү болгула. Маданияттын заманбап билим берүүнүн ордосу болгон окуу жайга мындан 10 жыл мурда белгилүү композитор Таштан Эрматовдун ысымы ыйгарылган. Учурда музыкалык, педагогикалык билим берүү, башталгыч класстарда окутуу бөлүмү жана сырттан окутуу бөлүмү бар. Адистиктер да кеңейип, технология менен чет тил кошулган. Айрыкча акыркы жылы жаңы инновацияларды киргизүү, эл аралык байланыштарды түзүү, инвестицияларды тартуу, жаңы структураларды ачып, окуу имаратын оңдоп түзөө иштери алгылыктуу. Жакшы жерге жайгашкан имаратка жарашкан бир нерселерди жасагым келди. Чыгармачыл адам катары бул жерге эрте кеч бул жакын жерде турган кол коңшунун балдары, кыздары келип ойношот экен. Ошон үчүн аларды көзөмөлдөгөн ата-энелер үчүн, окуп аткан студенттерибиз үчүн ыңгайлуу болсун деп атай отургучтарды, түнкү кечки жарыктандыруу иштерин жасадык. Андан сырткары ары бери өткөн адамдар үчүн окуу жайыбыздын маңдайына атыбызды жаздырдык. Булардын бардыгы ушул эмгек жамааттын күчү, эмгек жамааттын ынтымагы менен чогуу жасалды. Бүгүнкү күндө билим берүү стандарттары, билим берүүнүн критерийлери өзгөрүп атат. Биз дагы ошол замандын талабына ылайык билим бергенге эл аралык аккредитациядан өткөрдүк. Бардык программалык аккредитациялардан Кудай буйруса жакынкы мезгилдерде институционалдык аккредитациядан өткөрүүнү пландап атабыз. Ага даярдыктар башталды. Быйыл 2021 жыл биздин окуу жайыбыз үчүн жакшы жыл болуп атат. Анткени бир топ жаңы нерселерди жамаатыбыз үчүн, студенттерибиз үчүн жагымдуу шарттарды түзгөнгө аракеттенип атабыз. Быйыл ушул колледжибиздин сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү үчүн, ушул коллежде 50 жылдан бери эмгектенип аткан эмгек жамаатыбыз үчүн жагымдуу момент болуп атат. Анткени юбилей 55 жылдык салтанаттуу маарекеге даярдыктар болуп атат. Бул маареке эмгек жамааттын майрамы. Бул маареке ушул жерде окуп кеткен жана окуп аткан студенттерибиздин майрамы. Андыктан мен бардык кызматкерлерибизди, ардагер ага эжелерибизди маарекебиз менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Кудай сиздерге бекем ден соолукту, кажыбас кайратты берсин. Түмөн түйшүктүү ишиңиздерде, ишибизде ийгиликтер жаралсын. Биздин ушул чакан жамаатыбыз чоңойсун. Биз дагы Кудай буйруса билим берүүнүн жаңы бийиктиктерин сиздер менен чогуу багынталы. Мамлекетибиз дилгери, иш билги, кесипкөй адистерге өтө муктаж. Андыктан мугалимдер чыгаан музыканттарды, аймактардагы бала бакчалардын тарбиячыларын, мектептин башталгыч класс мугалимдерин, чет тилин билген кесипкөйлөрдү, дене тарбия жана кол өнөрчү адистерди даярдоону башкы максатка айландырган. Биздин бөлүм боюнча айта турган болсом, биздин бөлүмдө азыр 500ге жакын студентибиз бар. Биздин бөлүмдө 45 мугалим эмгектенет, бирок анын ичинен 30дайы агартуунун мыктысы. Андан башка
Ошондой эле бизде 14 мугалим билим берүү министрлигинин ардак грамотасынын ээси. Ошондой эле 8 мугалим кыргыз мына президенттин алдындагы тил комиссиясынын төш белгисинин ээси болуп эсептелет. Ошондой эле биздин окуу жайдын студенттери азыр мына республиканын бардык аймактарында эмгектенишет да. Биздин окуу жайдын мына эң негизги мен ушундай деп ойлойм, биздин кесип, мугалимдик кесип ушунчалык ардактуу кесип, себеби биздин окуу жайдын колледждин бүтүрүүчүлөрү бардык кесиптер мына. Мен жогоруда белгилеген адистиктер ошол окуучулардын эң алгачкы жүрөгүнө кол салуучу адам болуп эсептелет да. Ошондуктан биздин студенттерибиз үчүн болгон шартты түзүп берүүгө аракет кылып атабыз. Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз, мына дене тарбиядан бүтүргөндөрүбүз, эл аралык мелдештерге катышкан студенттерибиз бар. Музыканттарыбыз дагы чыгаан музыканттар, дүйнөлүк классикалык деңгээлде ырдап жүргөн студенттерибиз бар. А биздин башталгыч класстардын окуучулары азыркы учурда мына шаардын бардык мектептеринде жакшы үзүлүп эмгектенип атышат. Биз бүтүрүүчүлөрүбүз менен өтө сыймыктанабыз. Бишкек музыкалык педагогикалык колледжинде педагогикалык практикага чоң маани берилет. Педагогикалык практика боюнча мен өзүм 15 жылдан бери жетектеп келемин. Практиканын программалары түзүлгөн. Программада практикалардын түрлөрү, мазмуну көрсөтүлгөн. Атап кетсек, окуу таанышуу практикасы, жайкы практикасы, көнүгүү практикасы, машыктыруу практикасы. Акыркы этабы болгон диплом алдында практикада студенттер өз алынча эмгектенип, кесипке болгон даярдыгын көрсөтүшөт. Жакынкы арада биздин колледж менен Бишкек шаарындагы билим берүүнү башкаруу бөлүмдөрү, 4 райондук билим берүү бөлүмдөрү менен Чүй областтын усулдук билим берүү бөлүмү менен жана ар бир райондук билим берүү бөлүмдөрү менен кызматташтык келишими түзүлгөн. Ошол келишимде белгиленгендей, Бишкек музыкалык педагогикалык колледжи республикабыз үчүн мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык кесиптик квалификациялуу педагогдорду даярдоого милдеттенет. 55 жылдан бери биздин колледжибиз республика боюнча мектепке чейинки билим берүү уюмдарына, башталгыч класстардын мугалимдерин, музыка мугалимдерин, дене тарбия мугалимдерин, балдар бакчаларынын тарбиячыларын, чет тил мугалимдерин даярдап келүүдө. Мындан ары дагы биздин колледжибизге албан ийгиликтерди каалаймын. Таштан Эрматов атында Бишкек музыкалык педагогикалык колледжинин жамаатына ийгилик каалаймын. 55 жылдык юбилейибиз кут болсун. 55 жылдык тарыхы бар түптүү окуу жайды уюштуруучулук жөндөмү зор мыкты инсандар жетектеп келишти. Алардын бири билим берүүнүн эмгек сиңирген кызматкери профессор Болотбек Малдыбаев. Ал окуучуларды атактуу композиторлордун өзгөчө ыкмалары менен тарбиялаганын айтат. Ошо Ковалевский методу, Ковалевский деген чоң композитор болгон да. Анан ошону атын эмесин сыймыгын сактап, ошо Ковалевский методу Малдыбаев таратып атат деп, анан мен дагы колдоп, бир талай 6 жыл ошол жерде иштегем. Биз жерге мен 89-жылы келдим. 20 жыл кафедраны башкарып, анан бияка келдим да. Ошон үчүн мен раз теги пединститутта музыкальный факультет мугалим теги музыка мугалимин даярдайт да. Ошон үчүн мен аны аябай так билиш үчүн программасын изучать этип карадым да, музыка сабагын кантип берет деген. Карасам, мага көп жакпай калды. Андан кийин 5-чи мектепте Пушкин атына мектеп бар болчу. Азыр бөлөк өткөрүп кетти го. Ошо Пушкин атына мектепте мен 1-чи класстан 8-чиге чейин ошол жерде окугам да. Анан ошонун директоруна бардым, айттым, 2 класс бергиле. Мен 1 классым эски программа менен, 1 классым өзүмдүн жаңы программа менен жазайм. Анан ошондо көрүп көрөсүң, кайсынысы жакшы болсо,
ошону мен тиги печатка берем, элге таратышты. Десем, ал мени колдоп, ошол жерден мен 1 жылча, 2 жылча иштеп атсам, бир кезекте Министерство культуры, то есть образованиядан айтат, сизди Ковалевский деген композитор Москвага чакырып атат дейт. Ошо жетиптир да ошол жака. Анан мен ага кишилер чакырып атканда мен командировкага жибергенден бардым. Барсам, оказывается, ага киши дагы ошол жаңы программа түзүп атыптыр. Анын жаңысы болгондо да жаңы сөз эмес, лаборатория. Ошо программа түзүшүн лабораториясы сабактарды берип, аларды анализдеп, анан кийин ошону изилтеп, анан жаңы программа түзүп атышыптыр да. А мен аларды сыжы бияктан түзүп аткам. Анан ошону угуп алып туруп, мени Ковалевский чакырып, мен айтып бердим өзүмдөн. Мен мындай кылгамда, элдик чыгармалар бар да, Бекбекей, Шырылдаң, алардын барысынан эле музыкасы бар да. Вот ошолорду балдарга үйрөтүп туруп эле, анан мына эмени бага атканда түнчүндө кыздар ырдачы деп Бекбекейди анын үйрөткөндө кызыгып калышат да. А тиги эски программада жөн эле жетинде оттан үйрөтүп туруп эле, анан латтарды үйрөтүп ошентип эмет. Ошо мага жакпаганынан ошого өткөм. Анан очсом, оказывается, Дмитрий Борисович теке бөлөкчү экен. Ал мурда китеби чыккан, 3 кита в музыке деген. Марш, танец и песня. Вот 3 кит. Ошолорду аркылуу анан кийин музыка өтчү экен да. А мен фольклордон өтүп атпаймынбы? Вот ошол өзгөчө, бирок экөөбүз бир сөз таапты, анан кийин Ковалевскийден эле жанагы 3 кита менен жазап калдык. Ошол менен биз канакей Москвада, Владимирде, Киевде, Сумада, Минскиде, Бакуда өттү конференциялар. Музыка бул адам баласынын акыл ой байлыгынын бир бөлүгү. Ал жаштарды адис эле эмес, адам кылып тарбиялоого да зор таасирин берет дейт ардагерлер. И вот уже столько лет я нахожусь в стенах этого учебного заведения. Бул сүйүктүү жайга 16 жашымда келгем. Ошондон бери 50 жыл өттү. Студент болуп келип эми ардагер болдум. Бул аралыкта эчендеген балдарды тарбиялап, хор искусствосын өнүктүрүүгө зор салымымды кошуп келе жатам десем болот. Жан дүйнөбүз музыка деп тургандыктан бир орунда турбай, ар дайым жылыштар болуп турат. Деңгээлибизди түшүрбөөгө аракет кылып келебиз. Ар жылдын жаз мезгилинде хор музыкасынын концертин берип, чыгармачылыгыбызды өстүрүп турабыз. Музыка деген ал кишинин ички дүйнөсү аркылуу кишини башкарат, кадимкидей башкарат. Ошон үчүн ошону колдонгонду үйрөнүп, музыка аркылуу жакшынакай кишилерди даярдашыбыз керек. Ичи таза, ою таза кишилер, музыка ошо кишини тазалайт. Өзгөчө классический музыка кишинин ички дүйнөсүн тазалайт. Кыргызда деле ошо профессионалдуу музыка болуп калды. Вот менин атам биринчи тиги профессионал музыканын башталышын жасаган биринчи композитор да. Композитор ошо кишинин атын оперный театр алып жүрөт. Андан кийин сонун кишилер пайда болду. Миңжыл Киевбаева, Сартбаева, ошолор баары булар эмес ички дүйнөсү таза кишилер. Вот ырлар кишини тазалайт. Музыка кишини тазалайт. Ошон үчүн ошол кишилерди кийинки жаш муундарды ушу музыка менен жаңы кишилер даярдаганга үйрөнүшүбүз керек. Ынтымактуу жамааттын колдоосу менен окуу жай заман талабына шайкеш келген санариптик технологиялардын колледжине айлануу үчүн бет алды. Негизги басым материалдык техникалык базаны чыңдоого, кызматташууга, тажрыйба алмашууга жана ички мобилдүүлүктү жолго коюуга жасалууда. Мага чейин иштеп кеткен жетекчилердин аткарылбай калган иштерин улантсам деген жакшы ниеттерим бар. Андан сырткары быйыл колледжибиздин негизделгенине 55 жыл болуп, ушул 55 жылдын
биз үчүн даңктуу мааракеге даярдыктар жүрүп атат. Бул окуу процессинде, тарбия ишинде, уюштуруу иштеринде баары мына комплекстүү түрдө алып кеткенге аракет кылып атабыз. Себеби окуу жайыбыз шаардын борборуна жайгашкандыгына байланыштуу. Бул жер көрктүү жерге ылайыктуураак болсун деп биз чарба иштерин дагы жолго коюп атабыз. Себеби билим алуучуга же болбосо биз кардарыбызга ыңгайлуу инфраструктураны жасап берүүнүн аракетиндебиз. Азыркы күндө ушул окуу процессин дагы электрондоштуруу иш аракеттер жасалып атат. Ардагерлерибизди сыйлайлы деп атайы ардагерлер кеңеши түздүк. Юбилейдин алкагында атайы биздин колледжде 20 жылдан ашык иштеген ардагер агай эжекелерге Бишкек музыкалык педагогикалык колледжинин эмгек сиңирген ишмери деген бир атайын ардактуу наам жана бир төш белги даярдап атабыз. Бул атайын менин жамаатка менин белегим болсун деп атам. Андан сырткары биздин сыймыктуу бүтүрүүчүлөрүбүздү дагы ошол юбилейлик мааракеге чакырып атабыз. Мен алардын атын атагым келип атат. Ушул 55 жылдык тарыхыбызда Кыргыздын кашкөй таланты белгилүү комузчу Зайнидин Иманалиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери жана эмгек сиңирген ишмерлери Камчыбек Букалаев, Айбек Саралаев, Каныкей Раймалиева сыяктуу бир топ бүтүрүүчүлөрүбүздү айтабыз. Андан сырткары дагы Кыргыз билим берүүсүнө эмгек сиңирген мугалимдер бүгүнкү күндө ушул республикабыздагы орто мектептерде, мектепке чейинки билим берүү борборлорунда эмгектенип жатышат. Юбилейдин алкагында бүгүнкү күндө жалпы Чүй облусундагы жана Бишкек шаарындагы райондук билим берүү башкармалыктар менен дагы келишимдерди түзүп атабыз. Анткени мындан кийинки аракетибиз республиканын башка облустарына дагы барабыз. Анткени биздин бүтүрүүчүлөрдүн жумушка жайгаштыруу, биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн мектепке, бала бакчага практика чыгуусуна мүмкүнчүлүктөрдү жаратып берели деген оюбуз бар. Кудай буюрса азыркы шартыбыз ушундай болуп атат. Мындан ары эл аралык байланышка чыксак деген менин изги тилегим бар. Анткени коңшу мамлекеттерде, Казакстанда, Орусияда, Ташкентте дагы музыкалык педагогикалык окуу жайлар бар экен. Биз ошолор менен дагы кызматташсак, биздин окуучуларыбыз, биздин студенттерибиз жана мугалимдерибиз тажрыйба алмашып келсе, дос арткызсын, эл жер көрсүн деген бир чоң максаттарыбыз бар. Ардагерлердин мол тажрыйбасы, күчтүү билими, көсөмдүк даанышмандыгы жаштарга өзгөчө өрнөк. Урматтуу кесиптештерим, мен бул колледжге күлгүндөй жаш кезимде келип, 30 жылдан бери талыкпай эмгектенип, бүгүнкү күндө колледждин 55 жылдык мааракесинин күбө болуп отурам. Мен бул колледждин ардагеримин. Карысы бар, нырысы бар дегендей, биздин колледждин 55 жылдык тарыхый тажрыйбасын колледжде эмгектенип жаткан ардагерлер түптөп келген. Бүгүнкү күндө колледжибизде 65+ ардагерлердин саны 30-ту чамалайт. Алардын 23-ü билим берүүнүн отличниктери, бирөө маданияттын отличниги, экөө маданияттын мыкты кызматкери, бирөө президент, Кыргыз Республикасынын президентинин арды грамотасынын ээси, бирөө билим берүү министрликтин арды грамотасынын ээси. Колледждин тарыхында биринчи жолу жаш таланттуу филология илиминин кандидаты, доцент Колдошов Түмөнбай Рахмановдун сунушу боюнча биринчи жолу ардагерлер кеңеши уюштурулган. Урматтуу кесиптештерим, сиздерди колледждин 55 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге чың ден соолук, чармачылык ийгилик, кажыбас кайраттуу эмгек жана эң жогорку оптимисттик нотада болушуңуздарды каалаймын. Татыктуу кадрларды такшалтып жаткан тарыхы терең окуу жайдын тамыры жайылсын, кулачы кеңейип бедели артсын. Эң башкысы эл үчүн ак кызматын аянбаган жаштар арбын болсун деген каалоолор айтылды. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.